Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн 23 декабрь. Кыштын чилдеси болуп турса да ушундай сонун погода болуп турат. Бүгүнкү мен көрсөтө турган видео бул эки объектти көрсөтөм. Бул көрүп турган объект биз деген 1,5 ай мурун жасап бүтүргөнбүз. Азыр келип ошол отделкасын бүтүп калыптыр. Келип силерди бир сыйра тааныштырып өтөйүн. Бул объектте биз жалаң темир менен жасаганбыз. Үстү Ленинградка, асты паук сыяктуу кылып, бул жерде система отопления жасаганбыз. Эми сизди келип тааныштырып көрсөтөйүн, ичин көрүңүздөр. Бул кире бериш жер. Мына ушундай болгон ташкентский радиаторлор коюлган. Биякта мына көрүп тургандай эки тарабына подача обратка ушундай крандарды койгонбуз. Валтектин крандары. Бул суу чучугу баягы агып кетип же бирдемке чечиш керек болуп калса, бул крандарды чечип, оңой эле бул чечилет. Разъемный эле, атайын жанагындай ключ менен эле, разводной ключ менен эле чечип коюп, артын жасап кайра таап койгонго ушундай чоң мүмкүнчүлүгү бар. Мына ар бир системага, ар бир радиаторлорго ушинтип крандарды койгонбуз. Мына ушинтип үстүнөн ушинтип түшөт. Бул основной көрүп турган болсо, бул подача эки этажга чыгып кетет. Анан ушундан барып анан тарайт. Бул жерде ушундай биз темирди негизи тамдын ичине катпайбыз. Себеби дегенде доступный болуш керек. Ошо доступный болуш үчүн ушундай кылып, темирдин бир минусу ушунду көрүнүп турат. Калган минустар деле жок. Мына бул коридор. Кухнянын ичин көрсөтөйүн силерге. Бул кухня мына ушундай болуп салынган. Ар бир радиаторго өзүнчө саяктар чүргөнбүз. Бул саяктын чүргөн себеби дагы бар. Негизи мисалы үчүн бир радиатор ысып алмаштырып же жаап коем десе, калган радиаторлорго эмеси тийбейт, өзү иштей берет да. Жалакасы тийбейт дегенде. Система баары бүт радиатордун баары тең независимый. Бир радиаторду муну жаап койсоң, тиги калгандар иштей берет. Ушундай да, азыр мисалы үчүн көп учурларда ушундай жерлерде бир эле коюп туруп, бир подача, бир обратка кылып жасап кетет. Баары бири-бирине зависимый болуп калат да. Мисалы үчүн бир радиатор чечем деп калса, баары иштебей калат да. Бул жерде деген бүт индивидуальный, ошон үчүн ар бирине ушундай стояктарды чүргөнбүз да. Мына биз азыр санузелдин ичиндебиз. Санузелдин ичинде да могу сантехника, канализацияны дагы биз өз полный бүтүрүп бергенбиз. Бул раковина, унитаздан башкасын баарын биз жасаганбыз. Анан бул жерде бир айтып кетейин, бул эки выход, бул Аристонго чыгарылган водонагреватель деген. Атайын. Анан бирок биздин оюбуз боюнча бияка деген биз эме кылмак болчубуз. Аристонго прямой туташтырып коймок болчубуз. Себеби суунун протогу көбүрөөк болмок да. Бул жерде ушинтип мындай шланга бул коюп коюшуптур, балдар. Бул мустанга чаптап. Сразу буну биз чаптаган эмеспиз деп айтып кетейин. Биз баягы выходун чыгарып заглушка кылып кеткенбиз. Ошондой. Анан бул жерден да бир баса белгилеп кетейин. Мынакей бул көрүп турган эмо трап, бул аварийный трап. Бул азыр ушундай бурчта эле турат. Суу агып, кран жарылып, ачылып кетип же ушундай бир кырдаал болуп калса, бул жерде суунун баары ушу агып кете берет. Мына негизи ушуну сөзсүз түрдө ар бир ванный комнаталарга, ар бир санузелдерге ушундай коюш керек. Бул аябай чоң жардам берет. Мунун өзүнүн баасы бир жакшы кымбаттары 1,5–2 миң сом турат. Примерно работасы менен дагы майда чүйдө жана канализациянын трубалары 5 миң сом кетсин деп коеюн. Бирок ошол 5 миң сом бул жерде деген 50 миң сомдук чыгымды сактап калат турган ошондой жакшы эме бар да. Бизде ушундай траптар бар. Бул трап оңой эле мына бул жерде азыр могу пружина көрүп тур. Мындай эле пружина өзүн тартып турат. Бияктан воздух чыгарбайт. Ушинтип мындай атайын ушундай жасалган да. Биякта только суу акканда гана суу түртүлүп анан кирип кете берет. Мисалы үчүн беркиндей сифон коюп койсок, пружинчатый эмес, беркиндей сифон жана. Ал суу солуп калат да, анан жыт чыгып, анан бери сасык болуп, жаман боло баштайт.
Ошон үчүн ушундай траптарды коюш керек. Бирок бул трап негизи арзан трап коюлуп калыптыр. Кийин деле муну баягы бул деле көп иштебейт. Аябай суу агып калган күндө эле иштебесе, бул ошол деле турган. Экинчи кабаттабыз. Жанагы көрсөтүп кеткен стояк менен могу ошо экинчи этажында бир чыгып бар. Могу подача, могу коробканын астынан өткөн. Андан ары барып тиги расширительный бак. Биз расширительный бакты сурагы утеплять этип туруп, полностью ылдый түшүп кеткенбиз. Бул мынакей труба үстү ушундай Ленинградка деген сөз ошол. Бул подача ушинтип бара берет. Бул крандар койгонбуз. Бул кранды деле ушинтип чечип тагып койгонго мүмкүнчүлүк бар. Бул мына ар бир радиатор, дагы айтып кетейин, ар бир радиатор бири-бирине независимый. Биринчи этаж болобу, экинчи этаж болобу, баары бири-бирине независимый. Ушундай болуп, мына Ленинградка да болот бул жагы. Жумуштун жагын көрсөтөйүн. Мына бул жер болсо жана кухнянын үстү, ушундай эркер деп коет бул жерде. Бул жака да мындай радиаторлор коюлган. Тоже Ленинградка көрүп тургандай. Темирдин көрүнүшү ушундай болот. Краскалап койсо, ушинтип апа-пакай болуп, бир чети өзүнчө, бир дагы өзүнүн бир көркүн берип турган өңү бар да. Система отоплениянын темирден жасалган. Экинчи кабаттын бир бөлмөсүндө турабыз. Бул ошол эң основной подача келген жер. Трубалар ушундайдан келип, анан акырын ушундайдан түшүп, ушундан баштап бул эң биринчи радиатор ушундан башталган да. Анан ошол менен тегиретип, үйдү айланып барып, анан ылдый түшүп кетет. Ушундай. Бул ушул үстүнкү этаж Ленинградка деп ушинтип айтылат да. Негизи бул система, мындай айтканда, бул еврейский система, попутный система болот. Аны мен силерге кийинки роликте өзүнчө түшүндүрүп берем ошол. Попутный система кандай коюлат темирден. Котельныйда, подвал дагы ушинтип коюлган. Ушундай чоң помещениянын ичинен бир каттал ушундай котельный коюлду. Газовый котел напольный жана көмүр печка. Бул жерде система негизи открытый, расширительный бак крышада, жана айтып өтүп кеткем. Мен буякта жакшылап түшүндүрүп кетейин бул жерде. Бул жерде насос өчүп турса деле система иштей берет. Себеби дегенде, мына мондо клапан бар. Көп учурда ушундый клапандын ордуна вентиль коюп коет. Насос иштеп аткан учурда кранды жаап, насос иштетпейм дегенде кранды ачып коюп, ушинтип колдонушат. Бул жерде андай деген жок. Кран насос иштетсе, насос өзү иштей берет. Насос өчүп калса, өзүнүн самотек болуп эле эч тоскоолсуз иштей берет. Үйдүн сыртында дымоход тартып атабыз. Дымоход сөзсүз түрдө утеплять этиш керек. Себеби дегенде азыркы трубалар бизде сатылып аткан трубалар дымоходко 2.8 талшына. Мурун 4-6 болчу, азыр деген 2.8. Мына айтканда жука эле темир. Бирок андан калын деле кажети жок. Андан көркчө ушундай болгон утеплителдер деле коюш керек да. Бул утеплитель деген тягага жакшы болот. Биринчиден, экинчисинен сажа эмелер көп жабышпайт. Үчүнчүсүнөн дат да болбойт, чирибейт. Мына мындай болгон ушундай тазалаганга ушундай ревизиялар жасап чыгарып кеткенбиз. Буну көрүп турган болсо, бул газовый трубанын дымоходу. Башына тетинде дефлектор койгонбуз. Бул дефлектор деген сырттан шамал, катуу шамал болгондо кайра ичине үйлөп салбаш үчүн ошондой болгон тетинден дефлектор коюлат да. Бул болсо конденсат отводчик. Мындан баягы бул нержавейка, утепленный эмес, ысык газдан чыккан ысыктык. Бул өтө көмүрдүкүндөй ысык болбойт. Ошон үчүн мындан жылымык болуп чыгат. Чыкканда эшикте минус 10 градус, 15 градус болгондо мындан анан конденсат пайда боло баштайт. Суу тирдей баштайт да. Ошол суунун баары тең буяктан могу тешиктен агып кете берет. Ошон үчүн муну конденсат отводчик деп коет. Ошол достор, мына ушул менен жыйынтыктайлык. Эми кийинки объектти көрсөтүп кетелик. Жүрүңүздөр кийинки объектке. Мына биз Алтын Ордодобуз. Экинчи объект. Жүрүңүздөр котельныйден баштайлы.
ушундай чакан салынган. Негизи заказчик өзү ушу көмүр печка менен токтолот деп ойлогон. Биз келип биякта дагы ситуацияны байкадык. Биякта газдуу трубаларды тартып. Анан мен деген негизи өзүм заказчикке ушундай кеңеш бердим. Көмүр печканы алгандан көрөчү акча эсе тартыш болотса газдуу котел алайлык, коелук. Биз пока отопление коюп бүткөнчө газ менен тартып келип калат деп ушундай сүйлөшүп, анан ошон үчүн биз сразу печканы койгон жокпуз, то есть пландаган жокпуз буларды. Биринчи отопленияны баштаганбыз. Мына көрүп тургандай бул жер мына газ менен коюп токтолдук. Бирок биякта деген ушундай дымоходко дагы ушундай выход чыгарып, отопление печка коюла турган болсо ошолорго дагы выход чыгарып коюп койгонбуз. Кийин бир ар кандай кырда болуп калат. Если бир свет өчүп, ушундай бир газ токтолуп, бир чоң бир проблема болуп кала турган болсо, муну бул жерден эле подача обраткага кошуп, дымоходду тетегине салып койсо эле болду. Бул жер уже даяр. Местосы дагы даяр, мына мондайны коюп койгонбуз, калтырып койгонбуз. Биякта газдуу котел ушундай Bugatti деген газдуу котелдор бизге келип атат жаңы Кыргызстанга. Жашнакай болгон. Мына биякта да ушундай адаттагыдай эле диэлектрический муфта, фильтр баарын ордорунда койдук. Обратка подача өйдө кетти. Бияка термометр коюп койдук. Суунун температурасын көзөмөлдөп турганга. Анан сөзсүз түрдө момундай болгон стабилизатор коюш керек газдуу котелдорго. Сөзсүз түрдө коюш керек. Көп учурда койбой кетип атышат. Негизи газдуу котел алып атканда эле сразу ошол стабилизаторду алыш керек. Ошондой бул жак закрытый система, ошондой болгон расширительный бак коюлган. Мембраны анан жана теплый пол бул коридорго, кухняга, анан санузелдерге ушундай болгон теплый пол төшөп коюп бергенбиз. Мына ошондой болгон чакан котел. Биякта болсо трубалар подача деген потолоктун биринчи этаждын потологунун асты менен өткөн. Ошол жерден полный көрсөтөйүн көрүңүздөр. Мына трубалар ушинтип потолоктун асты менен кеткен подача. Анан могу көрүп тургандай көдө бир труба өйдө чыгып кетип атат. Бул деген үстүнкү радиаторго кошула турган жерлер. Биякта мондай трубалар мондай өткөн подачалар. Азыр мону короб менен жаап коюштур, көрүнбөйт да. Мондай айтканда подача труба үстүндө да жок, биринчи этажда да көрүнбөй калып атат да. Мына бул болсо трубалар биринчи этажга түшкөн радиаторго, мына стояктар. Бул жерде деген теплый пол да бар да бул жакта. Ушундай менен могу по периметру кеткен трубалардын баары. Мынакей подачаларды көрүп тургандай, мына потолок менен ушундай өткөн. Негиз биз келатканда ушунда отделка уже коюлуп аткан болчу. Биз ошо токтотуп, анан ушуна трубаларды коюп, мына азыр болсо балдар азыр жаап атат. Ошо менен трубалар да көрүнбөй калат да. Радиаторлор болсо биякта Роялдын радиаторлору, овальный болгон дизайнерский радиаторлор коюлган. Роял бул деген итальянский технология, бирок Россиядан чыгат да. Жөнүстөр экинчи этаж. Мына экинчи кабатта ушундай болгон тоже баардык жерге ушундай овальный болгон Роялдын радиаторлору коюлган. Бул жерде үстүндө болсо мына жана айткандай трубалар көрүнбөйт. Биякта только мына подача обратканы эле трубалар чыгып турат радиаторго. Анан негизи могу дымоходдун шахтасы бул көмүр печке коюлса ошол менен өтөт. Бул колдон келсе негизи ушундай кылып эле салган жакшы да. Ушундай же болбосо үйдүн сыртынан. Алдынан труба чыгарып нетип аткан бул негизи туура эмес да. Көп алынын минустары да бар. Кийин ошол көп проблемаларды чыгарып берет да аларчы. Бул мындай кирпич менен коюп курдурсаңыз, бул өмүр бою болду. Ушул менен дымоход деген теманы унутасыздар да. Негизи ушундай болгон туура болот. Дымоход тууралуу мен дагы өзүнчө бир жакшы ролик кылып чыгарып берем силерге, кеңирээк түшүндүрүп. Мына биякта радиаторлор баардыгы ушул сороковка радиаторлор.
низкий, стандартный эмес, стандартынан бир аз ичкерээк да. Стандартына койсок, ылдый мындай жабыс болуп калмак. Кийинчерээк мындай жак начар, көрүнүшү начар болуп калат. А бул жерден кийин мындай болуп плинтустар коюлат. Плинтустар коюлганда жакшынакай болуп өзүнүн немесин кебетеси өңгө чыга келет да. Мына бул да бөлмө радический бөлмө болот экен. Бул жакта да ушундай радиаторлор коюлду баары. Ушунду мына көрүп турганда бир да труба көрүнбөйт. Мисалы үчүн шкафты койгондо же бир полканы койгондо эч проблема жок. Такап, тамга такап кое бересиңер да. Труба көрүнбөйт. Система закрытый система. Жана көрүнөр кызыл расширительный бак. Бул под давлением турат да. 1,5 атмосфералык биякта давлениясы менен система иштеп атат. Мына биякта биз азыр съемка кылып атканда эси да келип калды. Азыр өзү эси сүйлөп коеюн, биз тууралуу бир жамандайсыңбы, мактайсыңбы, өзүңдүн бир ой пикириңди айтып кой. Салам алейкум достор. Мен бул жерден максатка чоң ыраазычылык билдирип кетем. Ушундай мага газовый эмени сунуштап ушуну койдук. Котельный ага чейин котелду. Ага чейин мен угольный котел коеюн деп аткам. Анан кийин эсептеп көрсөк, бул өтө ыңгайлуу. Анан кийин выгодныйраак болот экен и более мындай современный эмелер менен коюшат экен. Кыскасы мага оюма топ келди. Азыр үйдүн баары тең сонун жылып атат. Теплый пол баарын кошток болот экен. Ошо максатка чоң ыраазычылыгымды билдирем. Буюрса үй сонун жылып атат. Кудай буюрса ийгиликти бүттү. Эмки видео силерге мен ушул райондо современный система отопления, лучевой система жасаган объектти мен силерге кийин тааныштырып өтөм. Ошо максат сага дагы чоң рахмат, ишиңе ийгилик, ыраазычылык билдирем. Силерге дагы ошо максатты сунуштайт элем. Ушундай отопление койдурам десеңер, өзүнүн ишин так билет экен, мага өтө жакты. Силерге да сунуштайм максатты.